Чоро Сейитович, ошондойбу? 7 замминистр барбы? Азырынча бизде мен бармын, Малаев Назар Камалдинович. Кыскара айтып койсоңуз, 6 замминистр барбы? Экономика министрлигинде жумуш абдан начар. Мындай пикирин жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитетинин жыйынында депутат Жеңишбек Токторбаев билдирди. Анын айтымында министр Данияр Амангелдиев абдан аракет кылып жатат, бирок жумушунда майнап жок. Экономика министринин 7 орун басары бар экен. Ошондойбу деп депутат министрдин орун басары Чоро Сейитовдон сурады. Ал өз кезегинде 6 орун басар бар экенин айтып, бизге туризм департаменти кошулган. Анын директору министрдин орун басары катары эсептелет деп жооп берди. Борбордук аппаратта 208 адам иштейт экен. Айлыктары башка министрликтерге салыштырмалуу жогору. Бир жылдык бюджети 1,5 миллиард сомго жакын. 2022 жылы министрликке 473 миллион сом каралган. Ал эми чет элдик иш сапарлары үчүн 18 миллион сом бөлүнгөн. Акчаны кетиришет, майнап жок. Бул мамлекеттин акчасы. Муну Акылбек Усенбекович Жапаровду чакырып оптимизация кылуу керек. Элдин акчасын элге жумшаш керек, деди Жеңишбек Токторбаев. Ошондой эле ал экономика министрлигинин аткарып жаткан иштерин кароо керектигин белгиледи. Жыйында субсидиялар жана компенсациялык чаралар жөнүндө мыйзамдын аткарылуусу жана өнөр жай ишканалары үчүн керектүү товарларды алып келүү, аларга кызмат көрсөтүүлөр боюнча аткарылган иш-чаралар жөнүндө маселе каралып жаткан. Булак Назаринус. Ачуу чындык, мынакей чынында эле экономика министрлигинде жумуш абдан начар да. Абдан начар. Бирок жетекчиси жанагы Данияр мырза аракет кылып атат, бирок жумуштан эч кандай майнап жок да, жылыш жок. Акчаны кетиресиңер, эч кандай майнап жок. Мынакей ушу экономика министрлигинде министрден башка 7 орун басары бар экен. 7 орун. Чоро Сейитович, ошондойбу? 7 замминистр барбы? Азырынча бизде мен бармын, Малаев Назар Камалдинович. Кыскара айтып койсоңуз, 6 замминистр барбы? Эмне керек ошо 6 замминистр? Азыр департамент туризма кошулган бизге, ошол департамент туризм директору ошо биздин орун басары катары эсептелет. Мынакей министрден башка 7 замминистр бар экен. Штаты борбордук аппараты 250 киши иштейт. 208 киши иштейт борбордук аппаратта 208 киши жумуш иштешет. Айлыктары башка министрликтерге караганда бир топ жогору. Бир жылдык бюджети 1,5 миллиард сомго жакын. 473 миллион сом каралган, 2022 жылы 1,5 миллиард сом. Жанагы командировка аркы берки жумуштарын 18 миллион сом каралган. Представляете? Акчаны кетирет, майнап эч кандай жок. Эч кандай жумуш жасабайт. Ошону министрдин өзүн чакырып, бул деген мамлекеттин акчасы, элдин акчасы да. 1,5 миллиард деген бул оңор акча эмес, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылган коноктор. Ошону бир министр менен же болбосо теге Акылбек Усенбекович чакырып бир оптимизация кылыш керек да, мунучу. Мамлекеттин акчасын тунап жей туруп, талап тунап жей берсе, анда мамлекет каяктан алат акчаны? Бул элдин акчасын элге жумшаш керек да. Зарплата эле берип отура берсек, анда жылыш жок болсо. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, ушул экономика министрлигинин боюнча да жумушун сөзсүз түрдө караш керек. Мен сунуш берем, ушу министрди чакырып, керек болсо Акылбек Усенбекович чакырып туруп, ушул жерде ушул экономика министрлигин караш керекпиз. With